Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Taala'nın ırayımlı jana borker atı menen sözümdü başlap jaratkanıma makta olurdu, alqa olurdu aytуу menen Paygambarыбыз Muhammed aleyhissalatu vesselamga salam salavatарды жолдойм. Андан кийин урматтуу биздин угармандар жана көрөрмандар, жалпыңыздарга Аллах Тaala'нын саламын, тынчтыгын, berekesini sizlerge kalap Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Sizlermenen biz kayradan tarbiya saatine gelip bugün sizlermenen biz murdağı sabagızdı ulay ele. Bugün insan avirinin kol tiygistigi. Cevap olsa momundun avirinin kol tiygistigin jönünde biz söz kılmakçыбыз. Elbette bu dinimizdeki ulu maksаттарды, dinimizdeki ulu negizlerdi tüptөгөн maselelerden biri bul. Mana uşul insandı korgoo, insandın avirin korgoo, insandın mal mülkün korgoo, insandın kanın korgoo, insandın canın korgoo ekendigin biz basa belgilep aytıp kelebиз. Andıktan biz bugün toktolçu maselelerden biri bul insandın momundun avirinin kol tegistigi. Urmattуу ugarmandar, eger de biz bugünkü zamanımızda karasak, bugünkü yaşoobуздун akıykatın biz ıras göz karaş menen karasak, anda bul özgüçe insandın avirini teşebbüs bolgon maselede uşunçalık bir or awalga duşar bolgondugubuzdu biz baykay alabыз. Kançaлаган adamlar, mana ошол adamdардын же болсо тегеректегилердин анын авирине кол салгандыгынан, ага келтирген зыянынан жабыр тартып, ал бул жашоого келгендеги тагдырына дагы таарынып жүргөндөр жок эмес. Эмне үчүн мындай болуш керек? Эмне үчүн инсан инсанды жабыркатып болгонду дагы инсан катары жарыкчылыкка келгенден кийин андагы болгон эң улуу, эң кымбат, эң бир кол тийгиз нерсеси ал эмне эле? Авири болчу. Инсандык ар намысы болчу. Мына ошол инсандык ар намыс менен авирге шек келтирүү бул динибиздеги болгон улуу күнөөлөрдөн болуп саналат. Эсиңиздерге салам, бул инсандын авирине ар намысына шек келтирүү, аны басынтуу, аны акарат кылуу, аны уяткаруу, аны шылдыңдоо биздин улуу динибиздеги болгон улуу күнөөлөрдүн бири болот. Келиңиздер, бүгүнкү күндө биз ошол коомчулукту каптап алган, коомчулукка терең сумгуп кирген маселелердин бири бул эмне болду? Ал айткан экен, бул айткан экен, анан тигинден мен угуп калдым, телефондон жиберди, анан мен карап көрсөм, мен ушундай болуп телефон баягы WhatsApp аркылуу жиберип калды эле деп туруп, эч нерсени капарына илбей туруп, аны экинчи кишиге дагы жиберип, ага ойлонбостон туруп ошол нерсени жоктон тапкандай эмне шашылыш түрдө эмне деп коет орусча экстренно, шашылыш түрдө эмне кылат, аны экинчи кишиге жиберүүгө аракет кылат. Ал жерде бирок билесизби кандай болгон оор күнөө бараткан болчу. Ал кайсы бирөөнүн авирине тиешелүү болгон, кайсы бирөөнүн намысына тиешелүү болгон маселелер бар болчу. Бүгүнкү күндө бизге кулагыбызга жеткен, биздин акылыбызга жеткен баардык эле маалыматтын эмне экендигин биз билбейбиз. Аны биз тактап да отурбайбыз. Аны иликтебейбиз дагы. Анын чын төгүнү бар бекен деген дагы жөнөкөй суроону койбойбуз. Жок, ал мына ошол мага келдиби? Бул ошол мен көргөн маалымат болсо, анда мен аны башка бирөөгө милдеттүүдөй сезип өзүмдү эмне кылам, ал нерсени шашылыш түрдө экинчи, үчүнчү тарапка эмне кылып берем, жайылтып берем. Бул албетте биз айтып аткан адам авирине тийген маселелердин эң бир чордонунда турган көйгөй ушул. Эмне үчүн дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катуу тыюу салган эле адамдардын авирин ачпоо. Адамдардын авирин ачуу ушунчалык оор иш экендигин. Эмне деген? Эгерде сен бүгүн башка бирөөнүн авирин ачсаң, ушул жер дүйнөдө,
Allah Taala senin abiringdi ahiretteki sansız kalayıktın aldığında abiringdi açat degen söz бар болчу. Бул эмне үчүн эле? Себеби дегенде ошол пайгамбар доорундағы болгон карапайым жашоодогу эки киши сүйлөшсө ошол жерде сөз өчүп калчу узун заман болчу. Ал жердеги болгон бүгүнкү күндө биз жашап аткандай болуп, бир маалыматты телефон аркылуу көрүнгөн дүйнө жүзүнө таркатып жиберүү мүмкүнчүлүгү жок эле. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол нерсени туюп, ошол нерсени билгенде, анда бул маселени андан да катуу кылып айтмак эле деп мен ишенем. Караңыз, ошол мезгилдеги жупуну жашоодо, ошол мезгилдеги болгон карапайым турмуштук деңгээлде адамдардын абирине тиешелүү болгон маселеге келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Оозуңдан чыгарба. Могул жактан уккан жалган сөзүңдү могул жактан чыгарып жибер, бүттү. Эгерде кайсы бир нерсенин акыйкатын билбесең, экинчи кишиге сен жеткирбегин. Себеби дегенде ал жерде адамдын абири жатат деп бизге катуу эскерткен болчу. Бүгүн биз заманыбызда маалымат жеткирүүнүн, маалымат таркатуунун бардык искусствосун колго алдык дагы, бирок ошол дөөлөттү, ошол мүмкүнчүлүктү, ошол күчтү, ошол кайратты, ошол эмгекти эмнеге жумшап атабыз дегенде, кайра эле ошол жаныбыздагы болгон тууганыбыздын, досубуздун, таанышыбыздын, коллегабыздын, мен тааныгандын, мен тааныбагандын аберин ачканга иштетип атам. Билесизби кандай бул азап, кандай бул эмне дозок. Тилекке каршы мына ушул нерсени адамдар кандай болсо ошондой кабыл алып, келген маалыматты жалпы калайык журтка таркатып, мындайча айтканда эч кандай бир аныктоону, анын чын төгүнүнө жетүүнү өздөрүнө тутунган жок. Бул эмне дегенде биздин коомчулук үчүн чоң фитнанын, азгырыктын, ошол эле учурда бир түйшүктүн эшигин ачат. Биз өзүбүз жайган торго өзүбүз чалышып эмне алдыга жыла албайбыз. Өзүбүз таркаткан, же болбосо өзүбүз чайган боткого өзүбүз эмне малынабыз. Себеби дегенде сөздөрдүн, кабарлардын, маалыматтардын жайылуусу ал эмнеге негиз алыш керек эле? Анын чын төгүнүнө негиз алыш керек эле. Эгерде чын маалымат болсо, ырас маалымат болсо, ал нерсе жетиш керек. А эгерде ал адамдар үчүн бир зыян алып келе турган, адамдардын кайсы бир абирине тие турган, алардын кайсы бир адамдык кадырына шек келтире турган сөздөр болсо, бул нерсени биз токтотушубуз керек болчу. Мейли ал мен жек көргөн киши болсун, бирок ал киши болчу го. Мен керек болсо, мен жек көргөн киши болсо дагы ал киши катары сакталып калыш керек болчу. Аны менен эсептеше турган жерим коомчулуктун назары, же болбосо коом ичиндеги болгон анын инсандык ордуна шек келтирүү менен эсеп чотумду барабарлаштырбашым керек эле. Эсеп чотумду жүргүзбөшүм керек эле. Ал менен болгон эсебин ал жекече өзүмчө жүргүзүшүм керек. Колумдан келсе. Андыктан бул жерде айтылып турган маселе мына ушул коомчулукту тытып жок кылган, аны баткакка батырган, чоң күнөөлөргө түрткөн, эртеңки күнү керек болсо ошол иш менен алек болгон адамдардын баарысын дозокко салган мына ушул жаман иштерди биз маани берип карашыбыз керек. Бул маселелерге бейкапар карабайлык. Эчтеке эмес, элдер айтып атпайбы дегенден токтонолук. Айрыкча мен кайрылгым келген нерсе, бүгүнкү күнү ушуну менен алектенгендер бар. Алектенген адамдар бар жеке, алектенген топтор бар, алектенген керек болсо уюшулган, каржыланган жактар бар. Булардын деңгээли коомдук деңгээлде башталышта бар. Булар атайын партиялык жана уюмдук деңгээлде, анан бул жерге болсо эл аралык топторго тиешелүү ушундай бир топтор бар бүгүнкү күндө. Керек болсо эл аралык. Мен ошолорго кайрылып айтат элем. Эсиңерге келгиле. Жаратканга кайткыла. Тообо кылгыла. Себеби дегенде мунун кесепеттүү жагын азырда угасыңар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ачык айткан сахих хадистердин биринде
ушундай bir kesепеттүү иштерди тыюу үчүн пайгамбарыбыз мындай дейт: Инналлаха кариха лакум салас. Инналлаха кариха лакум саласан. Qila wa qal wa ida'atul mal wa kasratus sual деген. Бул маселе эмнени түшүндүрөт? Урматтуу жамаат, Кудайга шүгүр арабызда жаштарыбыз айрыкча бул маселеде кайсы бир жараткандын көрсөтмөсүн, кайсы бир пайгамбарыбыздан угуп калган көрсөтмөлөрдү, таалиматтарды көкүрөгүнө түйүп карманган жаштарыбыз көбөйө баштады. Мына ошол жаштардан биз эми үлгү алышыбыз керек. Ошол өсүп келаткан жаңы муундан үлгү алалык. Илгерки биздин ата бабабыздан калган аталардын жолун басып баруу, жетелүү бул биз үчүн коркунучтуу болуп калды. Эми биз жаштардан үлгү алалык жок дегенде. Жаштарга мен кайрылам. Айнанайын жаштар. Садаган кетейин жаштар. Жана жалпы мына ушул адамдардын авирин капарына илбей, адамдардын уят намысын, алардын адамдык авирин көзгө илбегендер үчүн айтам. Пайгамбар айтат: Аллах Таала силер үчүн 3 нерсени жек көрдү дейт. Силер үчүн 3 нерсени жек көрдү дейт. Ал деген сөз, мына ошол силердин араңарда ошол нерсе пайда болуп калуусун жек көрдү дейт. Биринчиси кыйла ва кал, ал айтыптыр, бул айтыптыр. Ал дептир дагы, бул дептир деген сөздөр. Ал деген сөз, ал айтыптыр, бул айтыптыр деген негизи каякта? Ал кайсыл чындыкка жатат? Бирөөнүн оозунан чыгып калса эле, ал мен үчүн эмне? Мен тарката турган, мен жайылта турган, мен алектене турган иш эмес ал. Ал башка бирөөнүн эле сөзү. Аны мен көм салышым керек болчу ошол жерге. Караңыз, ал айтыптыр, бул айтыптыр, ал дептир да, бул дептир деген сөздөр. Ушул нерсе биз үчүн жек көрүлгөн Алла Таала тараптан. Экинчиси идаатул мал, акчаңды, каражатыңды болбогон нерсеге сарптап чача бер оңго солго. Сен колуңдагы дүнүйөң, Кудай Таала буйруган ырыскың, азды же көп, ал нерсени оңго солго тарката бергенде эч кандай жакшылыкка жетпейсиң деп атат. Алла Таала мына ушул нерсени жактырбайт. Каражатың барбы? Ал нерсени сарамжалдуу, орундуу, татыктуу пайдалан. Айрыкча жаштарга. Эмне үчүн жаштарга себеп дегенде, жаштардын арасында жаштыкка берилип, мастыкка берилип, колундагы бар нерсени оңго солго чачып жибергенди жакшы көргөндөр бар. Арасында бир аз акчалуулар бар, ошол акчаны дагы оңго иштеткенди билбейт. Арасында жакшылар бар. Өз ордуна, өз татыктуу багытына, өз жолуна иштеткендерди билгендер бар, бирок аз санда бүгүн. Бирок бул көрсөтмө жалпыбызга да, урматтуу жамаат. Бул көрсөтмө мага да тиешелүү. Менин дагы акчамды, мен өзүм дагы ушу сүйлөп аткан адам катары акчамды оңго солго таптап, чок чачып жок кылбашым керек. Жок, себеп дегенде ал менин окатым. Аны мен кыйналдым, ага мен күч жумшадым. Мен ага өмүрүмдү жумшадым. Мен өзү убактымды, мен өзүмдүн акылымды жумшадым. Ошону менен мен тапкан акчаны мен кантип эле эмне ойлонбой туруп, болгон түйшүктүн баарын мойнума илип тапкан акчаны мен ойлонбой туруп чаша салышым, бул кимге жарашмак? Ошондуктан урматтуу жамаат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге айтып атат: Алла Таала силерге жек көргөн иштердин бири бул эмне дегенде, биринчиси андан уктум, мындан уктум, экинчиси колуңда бар байлыкты, акчаны оңго солго орунсуз иштетип чок кылуу, жана касрату суал, болбогон нерсеге эле суроо менен кайрылып, антсечи, анан мынтсечи. Антсечи, мындай кылып койсочу деп билип туруп деле, билбей туруп деле, пайдасы жок деле эмне суроолорду узата бергендер болот. Орунсуз суроо бергендер. Орунсуз суроо узатуу, орунсуз суроолорду көбөйтүү дагы бул эмне? Биз үчүн Алла Таала жек көргөн маселелерден. Ооба, урматтуу бизден угармандар, урматтуу жамаат. Бизде карап көрсөк, коомчулукта өтө көп адамдар мына ушундай сыноого кабылган. Алар арасында Алла Таала сактап калгандары бар. Бирок көпчүлүгү мына ушундай ушак сөздөргө берилип алган. Ал айтты эле, бул айтты эле, андан уктум, мындан уктум.
А бирок ал эч бир негизи жок. Жөн эле кулагына түшүп калган нерсе. Экинчисинде адамдар кулагына жеткен нерсени эле экинчиге жеткирүүнү милдет кылып туюп алгандар. Бирөөдөн уккан сөздү эле башка бирөөгө жеткирүү бизге милдеттендирилген эмеспиз биз. Тескерисинче ошондой келген сөздөрдү азайтууга милдеттендирилгенбиз. Себеби дегенде уккан сөздүн бардыгы эле эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кафа бил мар'i кадибан ан юхаддиса би кулли ма сами'a. Караңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамга жалганчы деп ат коюуга өзү жетиштүү болот ошол кишиге. Эгерде ал уккан сөздү эле экинчиге жеткире бере турган болсо, уккан кулагына жеткен сөздү эле башка бирөөгө жеткире берген болсо, ал жалганчы деп айтып коюуга ушул өзү жетиштүү дейт да. Карап көрсөк, урматтуу жамаат, урматтуу биздин угармандар, бүгүнкү күндөгү заманыбызга жараша бир сыноо мезгилге туш келдик. Ал дагы болсо ошол бизди курчап турган, бизден чыккан ар бир сөздү, ар бир кыймылды, ар бир коомчулукта болуп аткан көрүнүштөргө болгон биздин таасирленүүбүзгө чейин бат жеткирип, бат таркатып, бири-бирибизге болгон мамилебиздин чагылышын, бири-бирибизге болгон мамиленин чагылышын дагы керек болсо эмне кылып коет? Бат коомчулукка жайып жиберүүгө мүмкүнчүлүгү бар заманга биз туш келдик. Мына ушул өзү бизге сыноо. Бизге чейинки болгон сахабалардын доорун, табииндердин доорун, деге эле койчу ислам доорунда же болсо жакшы замандар мезгилинде жашап өткөн адамдардын тагдырына туш келген заман жакшы заман болгон экен. Себеби дегенде аз да болсо алар мындай азгырыктан эмне оолак болушкан экен. Мен бир аксакалды уктум эле, кулагы оорураак болуп калган. Кулагына жакын келип, аксакал кандайсыз? Алла Таала сизге кичине сыноо берген экен, эми сабыр кылыңыз десем, айнанайым балам, мен сабыр кылгандын ордуна шүгүр кылам дейт. Мен таң калып, күлүмсүрөп карап калсам, айтат, балам түшүндүң да дейт. Эгерде кулагым ачык болсо, өйдө төмөн келген сөздөрдүн баарын уга берип, өзүмдү да кыжаалат кылып, башканы да кыжаалат кылып, сөгүп кагып, өзүмдү оңтойсуз абалга калтырат элем. Андыктан эл сүйлөгөн сөздү укпай эле жүрсөм, бул тынч жүрөт экенмин деп айткан эле. Мына ошондой баарыбыздын кулагыбызды бүтөп алчу заман келди. Ошентип өзүбүзгө шүгүр кылып, өзүбүзгө сабыр тутуп жашабасак, бул күндө ар бир саатта, ар бир секунда, ар бир минута, ар бир көз ирмем жөн өтпөстөн адамдардын ортосуна түшкөн эмненин бир чоң сыноонун эмнесине кабылдык биз. Чоң сыноонун соккусуна кабылдык. Бул сыноонун соккусунан ким соо чыгат десек, ким адамдардын амирин өйдө койсо ошолор соо чыгат. Себеби дегенде мына ошол гана уккан сөздү уккандай кылып эле тарката бербейт. Билген сөздү билгендей кылып тарката бербейт. Жок, бул сен ал жөн гана болгон сөздүк байланыш учурунда. Бүгүнкү күндөгү адамдардын байланышы дагы жөн гана түзмө-түз, көзмө-көз, оозмо-ооз байланышпастан бардык биздин сөзүбүздү ташыган, биздин ички сезимибизди ташыган, биздин маданиятыбызды чагылдырган нерсе моол болуп калды. Урматтуу жамаат, моондан абайлайлык. Себеби дегенде адамдардын көпчүлүгү ушуну менен байланышып калдык. Үйдүн ичинде олтуруп, үй бүлө мүчөлөрү бүгүнкү күндө бири-бири менен сүйлөшкөндө тамак бышкан мезгилде бирөөсү жазып коет экен. Тамак бышты деп. Андан баарысы чогулуп келет экен. Мына ошондой болгон заманда жашап аткан учурда биз катуу көңүл бурчу нерсе бул эмне десек, ал айтты эле, бул айтты эле деп көрүнгөн сөздү жайылтуудан токтолуш керек. Экинчиден, маселеге жакыныраак болгондуктан айтышыбыз керек, кайра эле болгон каражатыбызды, акчабызды оңго солго иштете бербейлик. Бул адал оокатыңыз. Аны айлаңыз. Аны туура пайдаланыңыз. Аны туура өндүргөндү, туура өстүргөндү, туура көбөйткөндү пайдалануу менен кошо, аны туура сарамжалдуу коротконду да билиңиз. Үчүнчүсү, албетте, оңтойсуз болбогон суроолорду узатуу сиздин маданиятыңызды, билимдүүлүгүңүздү чагылдырбайт.
Ал тескерисинче адамдар ортосундагы болгон бузукчулукту жана келишпестикти алып келет. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Мына ошол силерге өтө бир эскертүү катары жийиркеничтүү иштен абайлагыла деп айтамын. Ал эмне дегенде, уккан нерсени эле жеткире бербегиле, уккан нерсени эле жайылта бербегиле, уккан нерсени эле тарката бербегиле. Оозуңар менен да, көзүңөр менен да, телефонуңар менен дагы, интернетиңер менен дагы, WhatsApp'ыңар менен дагы, чатыңар менен дагы койчу бардыгы ошол бүгүнкү күндөгү эмне жайылтып калууга мүмкүнчүлүк түзгөн бардык каражаттарга келген учурда көзүңдү ач деп атат. Ач көзүңдү чоң кылып. Абайлагын. Бул жерде адамдын абийири турат. Ар бирибиз бүгүнкү күндө компьютердин маңдайына адам абийири кымбат деген сөздү жазып алышыбыз керек болду. Ошо телефонубуздун бетине дагы адам абийири кымбат деп жазып алышыбыз керек болду. Ар бирибиз маңдайыбызга жазып алышыбыз керек болду. Себеби дегенде, мына ошол нерсени эске тутпагандан биз эмне кылып атабыз? Биз жогору жакта айткандай, жекелик инсан катары дагы, коомдук башталышта дагы, атайын уюмдук, топтук, партиялык негизде дагы, же болбосо мамлекеттик, же болбосо эл аралык деңгээлде дагы мына ушундай атайын эмнелер бар. Ушуну менен алектенген, ушуну менен окат тапкан, ушуну менен жашоо кечиргендер бар. Силер кантип уктайсыңар? Кантип уйкуга кирип, кантип көз ашасыңар? Кантип жараткандан коркпойсуңар? Өзүңөр окшогон адамдардын абийирин тытмалап, этин жегенден коркпойсуңарбы? Андыктан мындай жалган сүйлөө, пайгамбар эскерткендей эле, адамды жалганчы катары эсептөөгө, саноого болот дейт. Эгерде ал уккан нерсесин эле токтоосуз жеткире бере турган болсо, баарысын аны жалганчы катары санаганга болот. Жалганчылыктын өзү эмне дегенде, бул нифактын бир көрүнүшү, эки жүздүүлүктүн бир аламаты, бир белгиси бул жалганчылык. Жалганчылыктан токтололук. Себеби дегенде, бул коомчулукту дүрбөлөңгө салып, адашууга алып келет. Андыктан, урматтуу угарманым, көрөрманым, келиңиз, ийгиликке жетебиз дейбизби? Бизди ийгилик коштосун дейликпи? Анда тилибизди токтотолук. Тилибизди тыялык. Мына ошол мезгилде бизге эмне адамдарга болгон зыяныбыз токтойт. Алардын айыбын ачпайбыз. Аларды кайсы бир жалган менен күнөөкөрчүлүккө айыптабайбыз. Болгондо дагы ошонун баарысын бүгүн бирөөдөн айтылган сөздү негиз тутуп биз ушулардын баарын жасайбыз. Ошондуктан кулагыбызга, телефонубузга жетип калган нерсенин бардыгын эле эмне дей бербейлик, бир жайылта турган, тутуна турган, кармана турган сөз катары кабыл албайлык. Ошондуктан биз динибиздеги болгон эң негизги баалуулук эмне дегенде, бул адамдардын абийирин сактоо, мына ушул баалуулук. Эгерде кайсы бир кишинин айыбын көрүп калган учурда дагы, бүгүнкү күндө биз айыпсыз адамдарды күнөөлөгөнгө көп киришебиз. Кайсы бир деңгээлде акыреттин бир белгисиби, бүгүнкү күндө акыйкатты жалган катары көрсөтүп, жалганды акыйкат катары көрсөткөн эмне бир таразынын ташы алмашып калгандай заманга келип турабыз. Ушул мезгилде биз бири-бирибизге жардамчы болуп, акыреттеги утукту колго кармайлык. Ал эмнеде турат дегенде, ал башка бирөөнүн абийирине аяр мамиле жасоо. Керек болсо башка бирөөнүн уят иш кылбаган учурда дагы аны уятка, дооматка жыгуу эмес, уятка калтыруу эмес, анын уят ишти жасап койгон учурда дагы аны жашырып коюу бизге милдеттендирилген.
Kaysi bir kişi, barыбыз pendebиz. Kaysi bir kişinin kolundan bir iş бүтүп kalışı mümkün. Kaysi bir kişinin, kaysi bir avaldın üstünde oor işke ne kolu tiyip kalışı mümkün. Mana oşol mezgilde аны biz жакшырганыбыз бул жакшыраак болот. Ошондуктан Алла Таала Субхана ва Таала өзү жакшырганды жакшы көрөт. Жана жакшырууну бизге буйруйт. Урматтуу жамаат. Алла Таала Субхана ва Таала өзүнүн пенделерин мына ошол нерсеге буйруйт. Себеби дегенде Алла Таала өзү баарынан билүүчү, баарынан эмне күчтүүрөөк көрүүчү. Ал баарыбыздын кылган ишибизди көрүп билип жүрөт. Баарыбызда болгон кемчиликтерди Алла Таала Субхана ва Таала жакшырды эле. Жакшырганды өзү жакшы көрчү эле. Жакшырганды дагы буйруйт экен да. Жакшырганды дагы буйруйт экен. Мына ошондуктан Алла Таала Субхана ва Тааланын буйругуна баш ийүү менен Алла Таала Субхана ва Таала эмне кылган? Мына ар бир адамдын тагдырынан тапкан жазасын кылган ишине жараша деп өкүм да берип койгон. Ал эмне дегенде, эгерде ким өзүнүн мусулман бир тууганынын абирин жашырып койсо, Алла Таала Субхана ва Таала анын абирин бул дүйнөдө да ахиретте да жашырат экен. Анын айыбын ачпайт экен. Аны уятка калтырбайт экен. Аны шерменде кылбайт экен. Аны жер каратпайт экен. Эгерде ким башка бирөөнүн айыбын ачса, бирөөнүн кемчилигин жайса, бирөөнү уяткарып жер каратса, Алла Таала Субхана ва Таала аны керек болсо бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы, бул дүйнөдө үйүнүн ичинде отурган мезгилде ошол үйүнүн ичинде отурган жеринен анын абирин ачып, аны шермендесин чыгарат дейт. Мына урматтуу жамаат, ар бир иш эмнеге жараша экен? Өз жынсына жараша. Sen жакшы иштин жынсын жасадыңбы, жакшы иш кылдыңбы, ошол иштин жынсына жараша жакшылыгын табасың. Жаман иш кылдыңбы, жаман иштин жынсына жараша жамандыгын табасың. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадисти карасак, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "О мусулмандар" дейт. Өзүңөрдүн мусулман бир тууганыңар, чөйрөдөгү адамдарды ла туайрухум, аларды уятка калтырбагыла, уялтпагыла. Вала таттаби'у ауратихим, алардын уят жерлерин аңдыбагыла. Карабайсыз, урматтуу жамаат, бүгүнкү күндө биздин акыбалыбызга пайгамбарыбыз бүгүн баш көтөрүп келип сүйлөп аткандай болуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул сөздөрдү 14 кылым мурда айткан эле бизге. 14 кылым мурда айткан сөз бүгүн эле тура калып бизге үйрөтүп аткандай болот. Ай, ушу тарткылачы ушу тизгениңерди. Токтоткулачы ушул ишиңерди деп атат. Ал эмне дегенде бүгүнкү күндө адамдардын баарысынын эле кылган иши эмне болуп калды? Дүрбүсүн башка бирөөгө багыттап эле, бул эмне кылып атты экен, бул эмне менен сүйлөп, бул эмне менен алек, бул эмне кылып атат, бул эмне үчүн турду, бул эмне үчүн отурду деп эле эмне кылып атабыз биз? Өзүбүз менен эмес, башка бирөө менен алек болуп жашап калдык. Я Алла. Кой бир тууганым, кел өзүң менен алек бол, өзүң менен алек бол, өзүңдө жетишпеген толтура нерсе болуп атат. Эгерде адам өзү менен алек болгон учурда ал чыныгы жашоонун ордун сезмек. Биз азыр башка бирөөлөрдүн жашоосу менен жүрөбүз. Башка бирөөлөрдүн оокатына кирип алганбыз бүгүн. Башка бирөөнүн жакшылыгын көрө албай аны менен бир күйсөк, башка бирөөнүн жамандыгына сүйүнүп, аны менен биз өзүнчө рахат тапкандай болобуз. Не болгон жашоо бул? Sen kayakta жүрөсүң, өзүңө бир карабайсыңбы? Күзгүн маңдайыңа келип туруп, сен өзүңдү карап көрчү, сен о кимсиң сен деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла туайрухум", аларды айыптабагыла, жер каратпагыла. "Вала таттаби'у ауратихим", алардын уяттуу жерлерин аңдыбагыла. "Фа иннаху ман татабба аурата ахихил муслим", билип койгула. Эгерде ким өзүнүн мусулман бир тууганынын уятын артынан барып тыңчылык кылып караса, ятатабба'иллаху ауратаху,
Алла Таала анын айыбын аркасынан барып тыңдап не кылып коет, ачып коет. وَمَا يَتَتَبَعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ. Эгер Алла Таала ошого кирише турган болсо, кармана турган болсо, анын ошо үйүндө отурган жеринде абийирин ачып салат, үйүнүн ичинде. Ошондуктан бул жердеги бизге калтырылган милдет эмне дегенде биз билишибиз керек. Жараткандын каарынан коркушубуз керек. Жараткан баарыбызды тең таразы менен карап турат. Тең таразы менен карайт. Баарыбыз Алла Тааланын таразысы эч качан адашпайт. Мына ошол тараза жөнүндө түшүнүккө ээ болуп, ондан корккон адам албетте адамдардын абийиринен да алыс болот. Эгерде кимде ким ошол ал дептир, бул дептир, ал айткан экен, бул айткан экен деп башка бир нерселер менен алектенип алган болсо, ал эмне болот? Өз динине жаракы кетирип, Алла Тааланын газабына калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген Сахих Бухари деген хадисте айтат: "Мен кала фи муъминин ма лайса фихи асканаху Аллаху радгатал хабал хатта яхруджа мимма кал." Ал деген сөз кимде ким момундун кайсы бир адамда, момунда болбогон нерсени айтып жайылта турган болсо, Алла Таала субхана ва таала аны дозокто күйгөн адамдардан агып чыккан эмне деп коебуз? Адам эгерде катуу отко бышкан мезгилде эмне агып чыгат андан? Ириң, кан, адамдагы эң бир анын денесиндеги май иши кылса, анын тетиги сөөгүнүн ичиндеги болгон чучукка чейинки болгон эң зыяндуу нерселер агып чыгат. Мына ошол былжырактан турган көл болот дейт, балчык болот дейт. Алла Таала субхана ва таала аны мына ошол ириңден, боткодон болгон балчыкка эмне кылат дейт? Мына ошол нерсеге салат дейт. Ким мындай тагдырга туш келди десек, ким башка бирөөдө жок нерсени жайылтып ушундай деп айткан болсо, качан ол ишинен кайтканга чейин ушул акыбалда болот дейт да. Эгерде кимде ким тооба кылган болсо, бул нерсени токтоткон болсо, Алла Таала субхана ва таала ал азаптан куткарат дейт. Ошондуктан динибиздеги биз жогоруда айткандай эле адамдын абийири кымбат, ар намысы бийик. Динибиз ошол нерсеге үйрөтөт. Динибиздеги болгон эң кымбат нерселердин бири адамдын абийири, ар намысы, анын каны, анын мал дүйнөсү. Ошондуктан эң чоң адашуучулуктардын бири бул эмне дегенде, адамдардын үстүнөн жалган жала жайып, Алла адамдардын үстүнөн болбогон нерсени дүрбөтүп, элге таркатып, жыйынтыгында эч бир негизсиз башка бирөөнүн чегине, укук чегине өтүүнү динибиз катуу кайтарган. Бул арам иш. Арамдын арамы, эң бир чоң арам эмне дегенде, башка бирөөнүн абийирине, башка бирөөнүн адамдык чегине кирип баруу. Алла Таала Кур'анда "Estağfiru billah vellezine yu'zunal mu'minina vel mu'minat bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan ve ismen mubina." Sadaqallahul azim. Allah Taala Kur'anda aytат, урматтуу жамаат, "Vellezine yu'zunal mu'minati vel mu'minat, al-mu'minina vel mu'minat." Ушундай бир момун аялдарды жана момун эркектерге зыян жеткирген адамдар bighayri maktasabu, алардын кылбаган нерсесин эле ал кылды деп туруп элге жайып салып, алардын укук чегине киргендер. Кимдин укук чегине? Момун эркектердин, момун аялдардын укугуна киргендер. Эмнен негизинде? Алар кылбаганды кылды деп. Faqad ihtamalu buhtanan ve ismen mubina. Алар чындап эле өтө бир айкын чоң күнөөгө баткан болот. Айкын чоң күнөө. Айкын чоң күнөөнүн жазасы эмне дегенде дозок.
Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан айтылган хадистердин бири арбар риба шатмул а'рад. Риба деп биз сүткордукту айтабыз. Сүткордукту көпчүлүк адамдар чындап келген учурда бир ушул акчага байланышканда эле же бир буюмга байланышканда эле сүткордук бар деп түшүнөт. Жок. Сүткордуктун өзүнүн дагы бир 71 мынча эмнеси бар, түрү бар. Мына ошол сүткордуктун бир түрү адамдардын амирине шек келтирип, аларды эмне кылуу? Сөгүп кагуу, басымтуу, акарат кылуу дагы мына ошол сүткордукка кирет. Кандай болуп сүткордукка кирет дегенде, анын амирин сууруп алууга эмне кылабыз? Биз аракет кылабыз. Бирок ошол учурда биз жоготобуз амирибизди. Кайсы бирөө келип, капталын келип, анын амирин алып коюуга алып аракет кылат, бирок натыйжада ал өзүнүн амирин дагы кошуп жок кылат. Мына ошондуктан сүткордук деп саналат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошондуктан адамдардын амиринин кымбаттыгын, адамдардын ар намысынын улуктугун баяндаган жер эң бир улук орун болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хаджатул вада деп ажылыкка барып, Арафат тоосунда туруп, болгондо дагы эң акыркы коштошуу ажысында турган, ажылыгында турган мезгилде элге кайрылып туруп, өзү билгендей эле, пайгамбар катары сезгендей эле, мен силер менен акыркы жолу ажылыкта турамын деген. Мына ошол акыркы ажылыгымда мен силерге кайрылып айтып коёрум дейт. Ал дейт: "Kullu muslimi alal muslimi haramun. Damuhu wa maluhu wa irduhu" дейт. Урматтуу жамаат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол ажылыкта турган мезгилде элге кайрылып, "О калайык калк. Кудайым буйруп, мына ушул ажылыкта силер менен биз чогуу экенбиз. Бирок бул мен сезип турам, акыркы ажылыгым болуш керек. Андыктан силердин турган жериңер кандай ыйык болсо, караңыз. Турган жериңер кандай ыйык болсо, Арафат тоосу. Жашап аткан айыңар кандай ыйык болсо, Зулхижжа айы. Жашап аткан күнүңөр кандай ыйык болсо, бул ошол Зулхижжанын 9 Арафа күнү. Анда билип койгула, мына ошондой эле ыйыктуулукка мусулмандын каны, малы, ар намысы мына ошондой ыйык деген. Кол тийгиз. Урматтуу жамаат, биз пайгамбардын сөзүн карасак, "Инна димаакум ва амвалакум ва а'радакум харамун алейкум ка хурмати яумикум хада ва фи шахрикум хада ва фи баладикум хада ала хал баллагту Аллахумма фашхад" деп акыркы сөзүн айткан. Ал деген сөз жогору жакта биз айткандай, мына ошол биздердин жашап аткан күнүңөр, жашап аткан айыңар, туруп аткан жериңер кандай ыйык болсо, анда силердин бири-бириңерге болгондо мамиледе силердин ар намысыңар, абийириңер, мал дүниеңөр, каныңар ошондой ыйык, этият болгула деди. Мен силерге жеткирдимби? Кудайым ушул нерсеге өзүң күбө бол. Мен жеткирдим буларга. Мына ошол 14 кылым мурдагы болгон окуядан бүгүнкү күнгө чейин мусулман коомчулугу ушул нерсеге этият болуп келди эле, бирок 19 кылымдын башынан тартып 20 кылым бизди бир апаат каптады. Ал апаатта эмне дегенде, мусулмандарды атайын бир саясий оюндарга аралаштырып, атайын бөлүп жаруу менен, бири-бирине тукуруу менен, аларга экономикалык санкцияларды коюу менен, аларды ач калтыруу менен, аларды ач калтыргандан кийин ач калган адам бардык нерсеге барат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошон үчүн айткан: "Эгерде кедейлик адам болгондо мен союп салмакмын" деген. Себеби дегенде кедейлик бул жөн гана башка бирөөнүн жашоосуна кол салуу эмес, керек болсо капырчылыкка да чыгарат деген. Капырчылыкка чыгарган ошол болду. Себеби дегенде мусулмандар ачкалыктан башка бирөө бир пачка доллар карматып койсо, экинчисин барып жарып атты. Көрүп аттыгар. Баарыбыз көрүп аттык ошол нерсени. Карабайсызбы адамдар кандай адаштырылат? Адамдар ойношот, адамдарды оюнчуктай кылып.
Ошондуктан момун ойгоо болуш керек, сергек болуш керек. Ар бир маселеге караган мезгилде ал Алла Тааланын айтканына ылайык жолдо баратабы, же башка бир шайтандын жолуна түшүп алып туруп, мен Кудайдын жолундамын деп санайбы. Мына кептин баары кайсыл жерден башталат дегенде, ошо башка бирөөнүн амирине өтүүдөн, сактануудан башталат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип өзүнүн акыркы коштошуу хутбасында элге ушул сөзүн айткандан кийин элге кайрылып, кош кыла эми, жакшы калгыла. Бирок мен силерге айтар насаатым, бири-бириңер менен болгон мамиледе каныңарга, малыңарга, ариет намысыңарга этият болгула деп бизди эмне кылды? Насаат кылды. Мусулман коомчулугу эч качан бири-бири менен салгылашкан эмес эле. Мусулман коомчулугу бири-бирине эч качан курал көтөргөн эмес эле. Жогору жакта мен айткандай, акыркы 20-кылымга келген учурда биз эмне кылдык? Бул нерселерге өз көзүбүз менен күбө болдук. Баарыбыз. Ошол нерсени кайрадан эле баягы карапайым сабатсыздар келип туруп, күнөөнү кайра диндин өзүнө калтырып атышат. Жок, урматтуу жамаат. Дин адамдын каны эмес, адамдын жашоосу өмүрү эмес, адамдын намысына келгенде моундай эмнелерди көрсөтмөлөрдү берет. Сен адамга керек болсо кыр тиктебе, кыйгач караба. Сен карачу болсоң түз кара. Караганга мүмкүнчүлүк болбосо аны карап да алек болбо. Аны айтып ар бир уккан сөзүңдү башка бирөөгө жеткирүүнүн милдет сезбе өзүңө. Себеби дегенде ал жерде эмне турат дегенде, башканын абийири турат. Башканын абийири турат. А билесиңерби, башка бирөөнүн абийири эмнеден турат дегенде, ал керек болсо адамдын өз бир тууганын этин бышырып туруп жеген менен барабар. Кантип инсан өзүнүн жакынын өлтүргөн аз келгенсип, анын этин тытып кантип жесин? Кантип колу барат? Бирок көпчүлүк ушул нерсени жасап жүрөт, тооба кылсын. Ал өзгөчө жакындарына тиешелүү болгон, туугандарына тиешелүү болгондо, Куда сөөгүнө келгенде, ал кол кошунасына келгенде, бирге иштегендерине келгенде, бирге кызматташкандарга келген учурда, тилекке каршы керек болсо ушул дин туткандардын арасында ушул нерсени ушул менен жүргөндөр бар. А бирок маселе мына сырттагы, жалпы коомчулуктагы көйгөй менен маалымат таркатуу менен алектенгендер келген учурда, аларды биз көзүбүз менен дозокто тургандай элестетип атабыз. Эмнеге ал кылып аткан кесибинин аркасындабы дегенде жок. Ошол кесип аркасында башка бирөөлөрдүн абийирине өткөндүгүндө бизге күнөөлөйбүз аларды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ми'ражга чыккан учурда Жебреил алейхиссалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды 7 кабат асманга көтөрүп бараткан мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир коомду, ушундай бир элди көрөт. Ал адамдар жезден болгон тырмагы болот экен. Мына ошол жезден болгон тырмагы менен өздөрүнүн денесин тытып, көкүрөгүн тытып, беттерин тытып аймалап аткандарды көрүп, "Я Жебреил, булар кимдер? Мынчалык өздөрүн азаптагандар кимдер?" деп сураганда Жебреил айткан экен: "Ха ула илладини якулуна лухумун нас." Булар адамдардын этин жеп келгендер дейт экен. "Ва якауна фи арадихим." Алар адамдардын этин эле жебестен алардын абийирине тийгендер деп. Чындап эле башка бирөөнүн аркасынан гыйбат кылуу, башка бирөөнүн аркасынан абийирине өтүү, мына ошол биздин бүгүнкү темамыздын өзөгүндөгү айтылган эң коркунучтуу сөз болуп, бул адамдар эмне болот дейт? Өз эттерин, өз бир туугандарынын этин жеп, андан кийин башка бирөөлөрдүн абийирине өткөндөр. Урматтуу жамаат, маселе мынчалык татаал, маселе мынчалык оор. Ошондуктан адамдардын абийири менен ойногондорго кайрылат элем. Алардын уятына, алардын намысына тийип, алардын уятын
коомчулукка чыгарып жайылткандарга айтат элем. Алардын аркасынан адамдар бир гана чоочун адамдар менен эмес, туугандарын, керек болсо өзүнүн жакындарын, аялдарын, кыздарын, эже карындаштарын өздөрү уят кылган учурлар дагы жок эмес. Ошондуктан мына ошол адамдардын абийири менен алектенгендерге айтамын. Алардан мен айтсам, жок дегенде диниңер болбосо дагы силерде бир эркектик намыс болуш керек. Но эркектик намыс болбосо жок дегенде адамдык касиет болуш керек. Жок дегенде мейли сен дин тутпа. Дин тутканыңды билсем, мен айтмакмын, түз диндин аты менен, Алланын аты менен бул нерседен тобу кыл демекмин. Эгерде ошол дин болбосо сенде жок дегенде эркектик барбы? Эгерде сен кыз болсоң, сенде аялдык абийир барбы? Эгерде ошол эркектик менен аялдык абийириң жок болсо, жок дегенде адамсыңбы? Адамдык касиетиң барбы? Но адамдык касиетте калбай калса, жок дегенде сенде сезим барбы? Эгерде ушул нерсенин баарынан баш тартсаң, анда ошонун баарынын тескериси маңдайыңа тосуп чыгат. Дин таштагандыгың үчүн капырдык тосуп чыгат. Эркектикти таштагандыгың үчүн сага эки жүздүүлүк тосуп чыгат. Адамдыкты таштагандыгың үчүн сени айвандык тосуп чыгат алдыңан. Корккун. Токтоткун бул ишиңди. Себеби дегенде сени менен мага эч ким башка бирөөнүн абийири менен ойногонго укук берген эмес. Бизге андай мүмкүнчүлүктү эч ким сунбайт. Адамдын башканын абийирине өтүү бардык мыйзамдар менен жек көрүлгөн, анын башында ислам дини менен эмне болгон, бул тыюу салынып, арам өкүм менен айтылат. Арам деп жарыяланган. Ошондуктан биздин телефонубузга, биздин колдонгон маалымат жашыктарыбызга, почталарыбызга кайсы бир маалымат же сүрөт же башка бирөөнүн айыбын ачкан кичинекей бир сөз же шилтеме келип калса, ал нерсени эптеп эле башка бирөөгө жеткирүүнүн аракети менен болбостон, тескерисинче ошондой нерселерди өз ордунда токтотуп, өчүрүп, керек болсо кайсы бир ошондой бир топторду билсек, Facebook баракчасында, башка жактарда аларды блокировка кылганга биз барышыбыз керек. Ошого милдеттүүбүз. Себеби дегенде адамдардын ортосундагы болгон ынтымакка доо кеткен болсо, анда ал коомчулукта эч кандай береке болбойт. Ынтымакка доо кетирүү эмнеден башталат дегенде, мына бири экинчисинин абийирине кирген учурдан болот. Бири экинчисинин чегин өтүп алган мезгилден башталат. Ошондуктан урматтуу башкалардын абийири менен алектенгендер, эгерде силерден Алла Тааланын акыреттеги болгон азабынан коркуу сезими болбосо, жок дегенде бул дүйнөдөгү болгон азаптан коркпойсуңарбы? Билбейсиңерби, бул биз жогору жакта айткандай, ар бир жаза өз жынсынан болот, өз пародасынан болот. Сен бирөөгө жакшылык кылып, башка бирөөнүн абийирин жашырдыңбы, сенин дагы бир күндүк бар пенделик кылган болгон айыбың эмне болот? Жашырылат. Эгерде сен башка бирөөнүн айыбын чукуп, болбогон жерден аны айыпка жыгып, жаман иш кылбаса дагы кылды деп сен аны тукурдуңбу, анда сен ошондой болгон тагдыр менен өмүр кечирип, ансыз өлбөйсүң бул дүйнөдө. Ошондуктан силер Алла Тааланын башка бирөөлөрдүн абийирине жетүү менен кылган аракетиңерге бир өзүнүн казабын, ачуусун келтирет деп ойлобойсуңарбы? Себеби дегенде ким эмнени кылса, мына ошондой жооп табат деген сөз бар. Ошондуктан эч качан башка бирөөнү айыптабагыла. Эч качан башка бирөөнүн артынан тыңчылык кылып, анын абийирин ачпагыла. Силерде дагы тууган бар,
Силерде дагы бала бар, кыз бар. Силерде дагы эже карындаш, куда сөөк, ага ини таяке жыйын бөлөлөр бар. Ошондуктан силер деле араңарда бирөө ыраазы болбойт болуш керек. Ошо жакыныңардын бирөөсү ошондой болуп уятка калып калышын. Албетте эч кимибиз каалабайбыз ал нерсени. Анда эмне үчүн башка бирөө үчүн Аллах сизге биз ыраазы болуп жасайбыз ошол нерселерди? Алладан коркпойлукпу? Алланын эсеби бар, Алланын көзү бар. Алланын таразасы бар деп. Качан биз ойлонобуз? Алла Таала Кур'анда биз жогору жакта айткандай, эгерде кайсы бирөө келип адамдардын жасабаган ишин жасады деп аларга күнөө тагып жайылткан болсо, алар айкын чоң күнөөнү мойнуна көтөргөн болот деп Алла Таала эскерткен. Андыктан өзгөчө мен мына ошол адамдардын амири менен алектенип, алардын уяты менен, алардын жашоосундагы болгон эң назик маселени жашырып көмүп салганын ордуна элге жайылтып, мына ошону менен оокаттап, жашоосун талкалап жүргөндөргө арнагым келет. Силердин жакшылыгыңар үчүн чакырам. Силердин келечегиңерге мен чакырык салам. Диниңерге кайткыла. Силер дүнүйөдө, акыретте бактылуу болосуңар. Силер динге кайткыла. Дүнүйөдө, акыретте бактылуу болосуңар. Алла Таалага кайткыла. Тообо кылгыла. Силер кылып аткан иштердин баарысынан кайткыла, токтоткула. Себеби дегенде тообонун эшиги азырга ачык. Күн батыштан чыгып кала элек, жаның алкымыңа келип, кара тартып кала элексиң. Алла Таала бүгүн дагы сенин ишиңди токтотсоң болсоң, сүйүнүү менен кабыл алат. А бирок ошо кылган ишиң менен башка бирөөнүн жашоосуна дагы сен бакыт сунасың, өзүң дагы бактылуу болуп өмүр сүрөсүң. Себеби дегенде бул жерде Алла Таала урматтап жараткан инсандын тагдыры жөнүндө сөз болуп атат. Алла Таала бардык калайык макулуктардын арасындагы эң бир өзү жакшы көрүп жараткан инсандын, адампайдын абири жөнүндө сөз болуп атат. Эгерде биз ошол адамдын абирине бир кадам таштасак, Алла Таала субхана ва таала биздин абирибизди дүйнө ахиретинде сактайт. Ошондуктан Алла Таала фаман таба мин ба'ди зулмихи. Алла Таала Кур'анда айтат. Кимде ким өзүнө бир адашып, зулумдук кылып алган адамдар тообо кылган болсо, ва аслаха. Анан өзүн түз жолго салып оңдосо. Ишин оңдоду, жашоосун оңдоду. Башка бирөөнүн абирине киргенде, башка бирөөнүн аркасынан тинтип жүргөндө токтотсо, fa inna Allaha yatubu alayhi, albatta Alloh Taala subhanahu wa taala mana ошол нерсеге адамдарга тообосун кабыл кылат. Кечирет. Inna Allaha gafurur rahim, albatta Alloh Taala subhanahu wa taala кечирүүчү жана ырайымдуу. Эгерде кимде ким ушул нерседен баш тартса, Аллах Таала ага муктаж эмес. Болгону Аллах Тааланын таразысы так иштейт. Болгону Аллах Тааланын таразысы так иштейт. Андыктан сиздер менен биз бүгүнкү бөлүнгөн убакыттын аягына чыгып калдык. Урматтуу биздин көрөрмандар жана угармандар, сиздер менен биз кийинки дагы жаңы берүүлөрдө көрүшкөнчө аманчылыкта, тынчылыкта калыңыздар деп. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.